Баткенден салам, урматтуу Салам медиа каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга дагы бир жолу салам алейкум дейбиз. Бүгүн биз Баткен районундагы Бужум айылындабыз. Жомарт абабыздын үйүндө. Буга келген себеби бул киши Баткендеги жылкы кармагандардын жана жылкы менен соода кылган соодагерлердин бири. Бүгүн анын үйүндөгү бар жылкыларды тартып силерге бааларын, жылдарын, анан кандай жылкылар экенин тартып көрсөтүп, маалымат алып беребиз. Телефон номерлерин калтырабыз. Андан сырткары дагы башка мал жандыктарын дагы тартып көрсөтөбүз. Эң кызыктуусу Жомарт абабыздын ушул Баткендеги Мөл Булак микрокредиттик компаниясынын негизинде келишим негизинде силерге атайын насыят түрүндө дагы ушул жылкыларды, ноаз букаларды дагы насыяга дагы алсаңыздар, бөлүп төлөө шарты менен алсаңыздар болот экен. Азыр силерге биз менен чогулуңуздар, жылкылардын ар бирин тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жылкылардын четинен тарта берели. Бул жерде 6 жаш, 6 жашар жылкы бар экен. Айгыр, улакка чабып жүргөн жылкылардын бири. Мунун кличкасы эмне? Кара кашка да. Кара кашка бизде ушундай характерлүү. Мунун баасын канча деп атасыздар? Баасын 120 деп атат. 120 миң сом деп атат. Ушул жылкы, мен жылкыдан өзүм коркконум, арасы алысыракта тартканга аракет кылып атам. Улакка чабып жүргөн. Улакка чабып жүргөн кечеги Караулак айылындагы улакта дагы өзүнүн өнөрүн көрсөткөн айгырлардын бири. Кана бир чапчы. Экинчи айгырды көрсөтөм. Бул дагы улакка чыгып жүргөн айгыр, 5 жашта экен. Кличкасы Альфа кличкасы экен. Кечеги бул дагы Караулакта улакта ойногон. Дагы тарбиялап өстүргөнгө толук ийкемдүү. Послушный деп койсо болот экен. Мындагы баасын канча деп атасыздар мунун? Баасын 130 миң сом айгыр мына ошо. Кана бир бастырчы. Дагы бир айгыр, 5 жашар айгыр. Бул дагы улакка чыгып жүргөн айгырлардын бири. Кличкасы Чёрный деп кличка коюптурлар. Бул дагы улакка ойноп жүргөн. Баасын канча деп атасыз? 150 миң сом сурап атат. Телефон номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Астына, видеонун үстүнө астына калтырабыз телефон номерлерди. Чалып, байланышып сурасаңыздар болот. Бияка басырып кетчи.
Жомарт Абастын үйүндө айгырлардан тыш дагы ушундай торпок новаздарды багып атат экен азыр. Каалоочулар новаздарды дагы ошо жогоруда айткандай мөл булактын келишим негизинде атайын бөлүп төлөө механизм менен алсаңыздар да болот экен. Азыркынча 3 торпок бар экен. Үчөө 1 жаштан окшойт, 1 жаштан өтүп калган. 1 жаштан өткөн торпоктор, 1 жашка жетип калганы бар. 1 жашка жеткендери бар. Тайларчы? Бул быйылкы кулундар. Эркек, ыргач. Бирөө эркек, бирөөсү мынасы ыргач экен, Булар канча деп атасыз? Булар 35 тен. 35 миң сомдон. Кааласаңыздар ошо жогоруда айткандай бөлүп төлөө менен дагы шарттар менен алсаңыздар болот. Айтылган сенадан түшүп дагы эми телефонуна байланышып, кадимкидей содалашып, келип көрүп, баткенче айтканда баракасын алып кетсеңиздер сөзсүз түрдө болот. 3 тайы бар экен, аз да бирөөсүн дагы тартабыз. Мына 3-чү тайы ушул. Бул канча эме? 4 жаш. Бул 4 жаш тай. Малга мингенге. Азыр малга мингенге минип жүрөт экен. Рабочий лошадка деп коет ушул экен. Мунун баасын канча деп атасыз? Баасын 70. 70 миң сурап атыптыр. Калганда чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Телефон номерине байланышып Жомарт Абас менен. Аста эчки турабы? Ташкентский деп коелу эле? Же бул башка пародабы? Башка пара. Занитилгече Ошол эчкиси дагы бар экен. Азыр дагы бул дагы сатылат экен. Мунун круглый год сүт берет экен. Занинский деп коет экен. Толук атын билгендер жазып койсоңуздар болот. Туугандан кийин дагы сүтү көбөйүп, жазында 10 литрге чейин сүт алса болот экен. Азыр 5 литр дедиңизби? Жазында 5 литрге чейин, 5,5 литргече сүт саап алдым да мен. Алганда жазында. Азыр энди 2 литр, 3 литр болуп калды энди. 2 литр, 3 литр. Саар кечкиси, Саар кеч. Ушундай. Баасын канча деп атасыз? Баасын 50 миң деп атат. 50 миң сом. Бир сыйырдын сүтүн эле берет да. Улак аз боозбу? Жок, бооз эмес. Бооз эмес, Эми качты. Жомарт Бекестин короосунда дагы мындай кунажын бар экен. 1,5-2 жашар окшойт, 2 жашар. 2 жашар кунажын. Мун канча деп атасыз? 45 миң. Муну 45 миң сурап атыптыр. Наркыз уюңузчу. Бул бооз экен, 60 миң деп атат. Качанга тууп калат бул? Азыр 3 айдан, 3 ай 4 айдан кийин, 3 ай 4 айдан. 60 миң дедиңиз, Ушу байланышып сурасаңыздар болот. Ушул байкебиздин үйүндө эле дагы ангус породасындагы уй бар экен. 3 жолу тууган, 4-үнчүсү бооз. Мына туйун деп турат экен, 1 айдын ичинде туйт дейт. Баасын 160 миң сурап атат экен. Ашык кемини ошол телефон номерге байлансаңыздар болот. Наркысы Симентал. 4-үнчү туу иштеди? 3-чү бооз. Ал дагы 3-үнчүсү, 3-үнчү бооз экен. Бул баасын 105 миң деп атат. Ашык кемини өзүңүздөр чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына көрсөтүп коеюн. Ушул Симентал, наркысы ангус. Ангус пародасын билесиздер. Эт, анан сүт багытындагы уйлар. Малдардан тышкары индуктары дагы бар экен. Каалашыңызча азыр мына светтери дагы башкача үйүндүк экен. Булар канчадан деп атасыз? Тукумга кириптир макиси. 5 миңден 10 миң. 5 миңден 10 миң. Булардын пародасын билгендер жазып койгула. Биз не дедиңиз сиз? Мага эгеси сибирский ширка бурут ошондой деди. Сибирский ширка бурут деп айтыптыр. Билгендер жазып койсоңуздар болот. Анан каалоочулар алсаңыздар болот.